Так, Гүлназ, кандайсың? Мен YouTube'дан көрүнүп атамбы? Так. Так. Так, азыр. Так. Так, кошула бериңиздер азыр. Так. YouTube'ду подключать ете албай атам. Скорее всего, Telegram, Instagram деле болот. Саламатчылык. Давайте YouTube'да подключение боло албай атам. Азыр биз только, получается, да, Instagram, Telegram далет У нас YouTube там надо, кажется, качать. Поэтому не смогу сейчас, наверное. Так. Видеокодер что-то надо закачивать, оказывается. Биринчи жолу болгондуктан билбей жатам. Так. Кутман кеч бардыңыздарга. Кийим каяктан кошулуп атабыз. YouTube'га загружать этебиз. Азыр жок, не получается. Убакытты кетирип алабыз. Ошондуктан таластан салам. Дагы кийим каяктан кирип атат. Давайте бат-баттан бөлүшүп жиберебиз. Кана кийим каяктан кошулуп атасыздар. Кана келгиле. Бүгүн өтө маанилүү тема. Бул биздин таарынычтар жөнүндө. Өтө маанилүү тема. Так. Барыңарга угулуп көрүнүп жатамбы? Кол көтөрүп койгулачы, Telegram, Instagram'дагылар. Каракол, Турция, сонун Бишкек. Так, Караколдон салам, Каракөлдөн салам дейт. Бишкекте мен бар, сонун Москва, сонун. Шарипажа кандайсыз? Ден соолугуңуз кандай? Ноокаттан салам, саламатсызбы? Таластан салам, сонун. Мен бармын. Шарипажа көрдүм, азаматсыз. Кандайсыз? Ден соолугуңуз чыңбы? Москвадан мен бар, сонун. Ооба. Шүгүр, жакшы, рахмат дейт. Дагы ким каяктан? Москвадан мен бармын, Залина. Сонун. Так, сонун угулуп көрүнүп жатам, барыңарга. Барыңарга угулуп көрүнүп жатам. Хорошо. Так, сонун угулуп атат дейт. Анда абдан жакшы. Так, мен звуктарды да кошуп коеюн, сонун дейт. Маанай кандай, маанай кана? Маанай жакшы дегендер 5ти басып ийгилечи. 5. Карабалтадан салам, мен бармын, сонун дейт. Абдан сонун. Москвадан салам. Дагы. Башка континенттерден барбы? 5. Сонун. Кана маанай кандай? Мен Бишкектен салам. Сонун угулуп көрүнүп жатасыз. Сонун. 5. Сонун. Кана кимде маанай 5терди басып ийгилечи. Тоң, сонун, абдан сонун. Так, дагы саламатсызбы дейт. Саламатчылык бардыңыздарга салам. Ссылканы таратышып ийебиз. Бүгүн YouTube'ду кошолук дедик элек, кошо алган жокпуз. Ошондуктан YouTube дегендер придется Instagram'га, Telegram'га өтүшкө. Потому что өтө көп нерсе закачивать этиш керек экен. Поэтому в другой раз получится. Так, угулуп көрүнүп жатам, жакшы. Так, эми, так, андан ары кеттик. Дагы ат башыдан салам. Жакшы, 5. Так, маанай жакшы, Бүгүн өтө маанилүү теманы козгойбуз. Бул таарыныч. Мен ар бир эфиримде эле ар бир нерсени талдаган сайын эле сиздерге айтып келем, Суроолоруңарды даярдап отурабыз.
аягында практика болот. Ошон үчүн чыкпай отурабыз. Таарынычта жүргөн адамдардын баарына ссылканы таратып ийгиле, ссылканы берип койгула. Гүлназ кыздар таратып ийгиле. Себеп дегенде таарыныч бул бизде мурда айткандай, плюс 40 градуста бет арчын жай койгондо кургаган убакытта кетириш керек деп биздин ата эне тегизде айтып келген. Алар дагы таарынычтын жаман экенин сезип билип туюп келишкен. Биздин жашообузга таарыныч өтө тетири таасирин тийгизерин айтып келишкен. Мына ошондуктан таарыныч боюнча азыр суроолор болсо бир аздан кийин айтасыңар. Мен азыр контент берейин эң биринчи, андан кийин суроолоруңарга жооп беремин. Жарайбы? Эми бүгүн болсо акысыз эфир. Бүгүн аягында практика болот. Практика жасайбыз таарынычка. Бардык жашоодогу нерсенин бардык нерсе бул таарынычка байланыштуу. Эми таарыныч десе эле элдин баары деп ойлойт да. Эми таарынганда эмне? Азыр сурасаң, жок, таарынычым жок. Же болбосо, жок, ата энеме эмнеге таарынмак элем деп баягы азыркы взрослый мозгтон айтабыз. Себеби биз азыр чоңойгондон кийин кайсы бир себептер менен, кайсы бир акылыбыз менен туябыз, ата энем баары бир мени кыйынчылык менен өстүргөн экен, же болбосо мага ушинткен экен, тигинткен экен. Бирок деген жери бар, бирок. Бирок ошол биз бала чакта алып калган капачылыктар, зарядтар, эми травма десе эле элдин баары чалкасынан кетип дагы, эмне ата эне травма болбойт бекен. Именно ошо ата эне таарынычта жүргөн үчүн ошону бизге өткөзүп берет көпчүлүк учурда. Муну көбүңөр эле байкап жүрөсүңөр. Ата эне таарынычта болсо чоңоё элек болуп калып атат. Анткени себеби бирок алардын өзүнүн, биз бул жерде ата энени талдоо үчүн эмес, биз ар бирибиз өзүбүз үчүн отурабыз. Акыйкатпы? Чын дегендер бирди басып ийгилечи кана. Чын дегендер бирди басып ийгиле. Бул жерде биз өзүбүз менен иштеген отурабыз. Жок, кошунаны күнөөлөп, күнөөнү же аялды же тигини баланы күнөөлөш үчүн эмес, өзүбүздө эмне себептен менин кайсы бөлүгүм ушундай чөйрөнү тартып атат дегендер осознанный адамдар отурат деп түшүнөм. Бир азаматсыздар. Эмне себептен менин жашымда таарыныч жашоомду жашатпай турат? Чындыгына келгенде бизде дал ошондой болот. Таарынган адам баарын дейт, акчаны да түртөт. Ары туруп тур, мен таарынып алайын. Мамилени да ары түртөт. Ары туруп тур, мен таарынып алайын. Андан кийин сени менен буду разбираться. Түшүнүңөрбү? Так, бир азаматсыздар, мына баарыңар бирди басып атасыздар. Бул өтө сонун, бул осознанный адамдар чогулганын билгизип турат. Абдан сонун. Эмне себептен бизде таарыныч пайда болот? Бул болбогон эле бир жвачкадан, бир семчикеден, бир чупа-чупстан эле пайда болот. Ошол учурда биз түшүнүк менен карабайбыз. Биз көпчүлүк учурда алдайбыз. Бизди деле алдайбыз дегенде эмне? Мисалы үчүн балдарга анан алып берем, анан кийин бул жаман. Же болбосо биз түпкү түшүнүгүбүз жок чындыгында. Эмне себептен отказ берип атканыбыз. Ошол учурда биз түшүндүргөндү үйрөнсөк жакшы болмок да. Бул таарынычтын тамырын кыркып салыш керек. Бул кереги жок нерсе биз үчүн. Биздин жашообузда өтө терс таасирин тийгизип турган бул таарыныч. Так. Угулуп көрүнүп жатамбы? Инстаграмда. Так, угулуп көрүнүп жатам, Азаматсыздар. Таарыныч бул вообще кереги жок нерсе чындыгында. Но бирок биздин ошо так башталды, у меня всё накопилось дейт. Катып калдыңыз. Азыр көрүнүп атабы? Инстаграм азыр подключать этим, көрүнүп атасыз. Жакшы. Кеттик анда эмесе. Азыр более сильный интернетке коштум. Эми бизден дагы зависит этпейт. Бул көп учурда связьден дагы зависит этип калат. Таарыныч деген нерсе бул эң биринчи оорунун башталышы таарынычтан башталат. Эң биринчи бүт оорунун түп тамыры таарынычтан башталат. Каалайбызбы, каалабайбызбы, мойнубузга алабызбы, албайбызбы, мунун баары 150 вопрос. Ошондуктан эң биринчи таарыныч деген окуядан арылышыбыз шарт. Түшүнүңөрбү? Эң биринчи. Салам, Үсөн, Нургүл, салам. Так, ошондуктан эң биринчи бул жашоодогу таарыныч. Көпчүлүк учурда биз таарыныч үчүн өспөй калабыз. Эгерде силер таарынып аткан болсоңор,
азыр. Ким тарынышта жүрөт, давайте. Ким тарынышта жүрөт? Экини басып келечи, мен тарынышта жүрөм дегендер. Кана. Мен тарынышта жүрөм. Көрдүңөр, шарик детский эмени көрсөтүп атат. Так, мен тарынышта жүрөм дегендер басып келечи. Мен тарындым, кайсы бир себептер менен дегенге. Ага, давайте. Так, дагы смелее. Давайте эки. Мына тарынышта жүргөндөр. Мына тарынып жүрөм деген адам мен өспөй элем, мен 3-5 жаштамын дегенге гана барабар. Анан биз ойлоп атабыз, эмне себептен биздин акчабыз жок. Кичинекей балага оюнчук эле акча келет, жылтыр. Именно тарынган адамдар биз эмоциональный болобуз. Акча болсо эле жалп жулп бирдемени алып, жана баладай болобуз да, ошого акчаны коротобуз. Чоң бир нерсе алганга акчабыз жетпейт. Себеби ааламдагы түшүнөт, биз таарынып отурсак, бизди ошол аркылуу мынакей тарыныштан чыга албай жүрөм дейт. Негизи чыккыңар келеби вопрос? Жаза берсеңер болот. Чыккым келет дегенде. Так ошол 3-5 жашта калган соң биздин эмоционалдык жашыбыз же болбосо ички психологиялык жашыбыз 3-5 жашта калган соң биз чоң акчаны көрө албайт экенбиз. Түшүндүңөрбү? Мен муну аябай терең изилдеп келем. Мына буга чейин акча психологиясын өттүк. Өтө сонун результаттар болду. Өтө сонун. Мен именно психология менен акчанын кандай байланышы бар экенин көрсөткүм келген. Элдер көрүп, ооба дейт, это чудо дейт. Мен ооба кирейин деген күнү мага акча келди ошол курска. Курс учурунда мага дагы белек келди. Көрдүңөрбү? Биздин психикабыз кандай влиять этип турат биздин ийгиликтерибизге, биздин акчаларыбызга, эң биринчи биздин ден соолугубузга. Мамилеге дагы сөзсүз. Жашоодогу ордубузга бардыгынан түздөн түз байланыштып турат. Мен эгерде мына ушул жерде скептиктер, мага окшогон скептиктер барбы? Ооба мен абьюзер күйөөдөн тарынам. Хорошо, азыр разбирать этебиз мындагы. Карагыла. Эмне себептен силер тарынып жүрөсүңөр? Мына ошону чечмейинче силер тарынышта боло бересиңер. Ссылкаларды таратып отурабыз, тарынышта жүргөн кишилериңерге как раз ошолорго салабыз. Себеби тарыныштан арыларыбыз менен биздин жашообузда сонун подъем башталат. Эң сонун нерсе башталат. Бул осознанность тарыныштан чыккан, бул осознанный түшүнүк менен жашоо дегенди билдирет. Эмне үчүн тарынабыз? Мунун чыккым келет, молодцы, көрдүңөрбү? Жаза беребиз. Мунун эң терең нар жакта түркүмү жатат. Эмне себептен биринчиден тарынабыз? Аларга ссылканы салсак, ого тарынсачы дейт. Эгерде бүт бардык нерсе посылыңардан болот. Ушул адамдарга дагы жардам берип, биз жакшы мамиледе бололу деп жөнөтсөңөр, ошондой мамилеге өтөсүңөр. Тарынып калат го десеңер, тарынат. Бардык нерсе эң башкы нерсе бул ниеттен башталат, жакшы ниет жарым ырыс деп бизде кыргызда айтып жүргөндөй, жакшы ниеттен башталат бардык нерсе. Мен канча мынакей, мен азыр эң чоң секретти ачамын, жакшылап угуп отуруңуздар. Бул жашоодогу нерсе окуя. Бир эле нерсеге ар ким өзүнүн көз карашы менен карайт. Ошол гана жашоону алат. Түшүндүңөрбү? Мен просто ошол аркылуу өттүм, ошон үчүн мен силерге түшүндүргөнгө аракет кылып атам. Түшүндүңөрбү? Адам эмнени көргүсү келсе, жашоодо ошол гана болот. Андан ашык болбойт, ошон үчүн окугула дегенимдин себеби ошол. Пока биз абалыбызды өзгөртмөйүнчө, жашообузда өзгөрүү болбойт. Түшүндүңөрбү? Пока жашообузду өзгөртөбүз десек, биздин өзүбүздүн көз карашыбызды өзгөртмөйүнчө, ойлонуубузду өзгөртмөйүнчө, сүйлөгөн сөзүбүздү, ойлогон оюбузду өзгөртмөйүнчө эч нерсе өзгөрбөйт. Мен силерге азыр эт менен күрүчтү берип манту жаса десем, силер мени таң калып карайсыңар, туурабы? Дайыма күрүч эле басып жүрүп, манту жаса десе, биз үчүн дагы кыйынчылык болот. Ал үчүн ингредиенттерди алмаштырыш керек. Мына так эле ушундай биздин жашообузда дагы ингредиенттерди, байлыктын, бактылуулуктун, чың ден соолуктун ингредиентин алмаштырыш керек. Бул именно тарыныштан чыгуу маселеси. Казалось бы, ооба тарыныч. Кичинекей эле нерсе, бирок биздин жашообузга өтө чоң таасирин калтырып келе жаткан бул тарыныч. Көрдүңөрбү, канчаңар тарынычтан такыр чыга албай койдум. Тарыныштан чыккым келет дегендер толтура болот. Көрдүңөрбү? Бул мен 3-5 гана жаштамын. 3-5 гана жаштамын.
Эмне үчүн менде акча жок? Кээ бирлер бар, мага ретритке келген. Өзү айтып атат. Мен 3 жаштамын. Мындай тамашалап сүйлөшкөн. Мен 3 жаштагы эле кыздаймын. Ошонто өзү айтып турат өзүңөрдүн сөзүңөрчү. Бирок бизнес жүргүзүп атат. Кээ бириңер ошентип ойлошуңар мүмкүн. Мен чоң миллиондорду айландырып атсам, эмне үчүн мен бала болом? Но биз качандан талдоо жүргүзгөндө ал айым такыр мнениясын өзгөрттү. Көрдүңөрбү? Эмне себептен биздин душабыз постоянно айтып турат, тарныста жүргөн адам ошо тапкан ташыганын дагы берекесин көрө албайт экен. Мына, мен ошону качан моюндарына коюп бергенден кийин гана ооба үч этаж тамдарды салган. Ооба машинени алган. Ооба дагы Россияда, башка өлкөлөрдө бизнестерин жүргүзүп келатат. Бирок өздөрүнүн эчтеке көрбөй келген. Жасаган үйүн баладан келинден аяйбыз. Дагы ушул сыяктуу. Машинени аяйбыз. Берсек дагы ичибиз ооруйт, анткени биз өзүбүз чоңое элекпиз. Осознанность деген окуя бул өтө чоң маселе. Биз көпчүлүк учурда балама тигини берип атабыз, муну берип атабыз, аны берип атабыз деп атабыз. Эң маанилүү биз таарыныч бербегенди үйрөтүшүбүз шарт. Эң биринчи ата эне кандай болсо да, бала кандай болсо да, эң биринчи ушул жерде көрүп отургандар ниет кылгыла, мен өзүм таарынычтан арылайын. Мына бүгүнкү эфирде таарынычтан арылайын. Мен өзүм чоңоёюн. Мен өзүмдүн жашоомо жоопкерчилик алганды үйрөнөйүн деп. Түшүнүктүүбү? Ниет коебуз. Эми андан ары кеттик. Эми таарыныч болгон жерде сөзсүз күнөөлүү сезим болот. Бул өтө кызык нерселер. Экөө прям подружки. Таарыныч бул, эгерде таарынычтын проявлениясы болуп атса, башкача айтканда, мен таарындым сага, мен силерге таарындым деп айтып аткан болсо, таарыныч кандайдыр бир өзүнүн көрүнүшүн бизге түшүндүрүп аткан болсо, күнөөлүү сезимде таптакыр андай нерсе жок. Түшүндүңөрбү? Жыты жаман жылма усурактай ал. Себеп дегенде күнөөлүү сезим көрүнбөйт. Мен күнөөлүү сезип атам деп эч ким ойлобойт, даже подозревать этпейт. Күнөөлүү сезимде болгондор өзүбүзгө өзүбүз тушамыш салганга барабар. Мен просто өзүм басып өткөн үчүн айтам. А күнөөлүү сезим кайсы жерде таарыныч болсо, сөзсүз күнөөлүү сезим подтягивается каким-то чудом. Биринчи бала таарынат, мага оюнчук алып бербей койду, кийим алып бербей койду, тиги агын алып берди, мага көгүн алып берди, же болбосо тиги муга минтти, мен балалыкта ойногон эмесмин, ойногум келет, мага көйнөк сатып берген эмес, топ сатып берген эмес, жвачка сатып берген эмес, мага өз кызындай караган эмес, мени вообще башка чоң ата, тайнетайдан баккан деген таарыныч болуп атса, биринчи учурда балада. Бир аз убакыт өткөн соң ал дейт, кандайдыр бир мен туура эмес бала же кыз экенмин. Ошон үчүн мени ушинтип алып бербейт, ушинтип чоң атама же болбосо тайнетайдама таштаптыр, же болбосо ушул сыяктуу. Кимде болгон? Давайте плюстарды басып ийбиз. Кимде ушундай сезим болгон? Кандайдыр бир мен туура эмесимен демек ушундай болду. Дегендер барбы? Өзүн күнөөлөгөндөр. Кана жазып ийгилечи. Активде отурабыз, азыр суроолорго жооп берем и практика жасайбыз. Так, бар, плюстарды басып ийбиз. Кандайдыр бир туура эмес болгонумдан ушундай мени менен окуя болду. Түшүнүңөрбү? Өзүңөрдү өзүңөр кечире албай жүрөсүңөр. Бул биздин энергиянын, акча таба турган, акчаны тарта турган, акча деген энергия, туурабы? Акыйкатпы? Биз бир ай талпылдап чуркап, бир айда бир алабыз. Бул энергиябыздын баасы бир айлык. Эгерде кимиңер астап атсаңар, бул силер койгон баа өзүңөргө. Бааңар жакшы экен. А эмне үчүн бааңарды көтөрбөй атасыңар? Таарынычтан. Түшүндүңөрбү? Таарынган бала мына мондай болот экен. Кичинекей чагында таарынып калган бала, сени шашпа. И жанагынтип тилдеп, же болбосо минтип койгондо жүрөгүңөргө сактайт экенбиз дагы ошол ата эне айткан балага айланат экенбиз. Практически бул 95%. 5% бала тескерисинче болот. Бирок бүт энергиясын ошо тескериси болгонго аракет кылат. Мисалы үчүн мага жазат, ар ким
Ата энеси мындай, баласы таптакыр бөлөкчө ооба, бүт энергиясын ата энесиндей болбогонго жумшайт экен. Энергиянын баарын. Акчага, жакшы жашоого эмес. Ошондой болуп калбаганга түшүндүрө алдымбы? Вот мына эң чоң эме бул. Менин апам каза болгон, ошон үчүн өзүмдү күнөөлүү сезем. Апанын мээримине татыктуу эмес белем деген сезим бар. Көрдүңөрбү? Айрыкча ушундай бир адамдар өтүп кеткенде, сразу адам өзүн күнөөлөйт. Биринчи таарынат, естественно, эң биринчи таарыныч келет. Эмнеге мени таштап кеттиң? Эмнеге? Бул баарына относится, не только ата апа өтүп кеткенде, же болбосо любой нерсеге. Любой. Биринчи адам таарынат. Таарынган соң, анан таарынып атасыңар силер баягындай мындай да, уун өзүңөр ичип алып, тигини өлөт деп отурганга барабар да булчу. Чын-чынына келгенде. Анан бирок ал нормальный жүрөт, огош бетер. Анан түшүнүп атасыңар да эчтеке болбой атканын. Анан ойлонуп атасыңар, тигил гүлдөп эле жакшы жүрөт. Демек, менде турбайбы кеп? Мен туура эмес экен. Көрдүңөрбү? И начинаем себя лупить. Өзүбүздү жазалай баштайбыз. Күнөөлүү сезим деген бул жазалоо жөнүндө. Биз өзүбүздү жазалап баштайбыз. Мен өзүмдүн жашоомдогу болгон нерседен айтып атам. Качан бизде күнөөлүү сезим болгондо, сага чала, сага сооп деп өзүбүздү өзүбүз сабап баштайбыз. Ичибизде биз өзүбүздү уничтожать этип баштаганда, биздин тышкы дүйнөбүздө бизди сабай турган адамдар пайда болот. Түшүнүңөрбү? Эмнеге? Аалам деген эмне? Аалам деген сенин ичиңде кайнап аткан жарманын эле күзгүсү. Эгерде айланаңдагы күзгүдөгү көрүп атканың, же болбосо чөйрөңдөгү көрүп аткан нерсе сага жакпай аткан болсо, демек аалам сага айтып атат, эгер жакпай атса, бияктагы иче кардыңды артып чык деп. Түшүнүңөрбү? Көңүл бур ошол жака деп атат. Аалам өз тилинде сүйлөйт. Адамдар өз тилинде сүйлөйт. Түшүнүк алуу бул эки жак менен тең аракет кылып түшүнүү, же болбосо окуу аркылуу түшүнүү, бул биз үчүн керек нерселер. Ошон үчүн дайыма бешиктен кабырга чейин окуу деп мен айткан эмесмин. Бирок баарыңар уккансыңар. Дал ошол түшүнүк аркылуу биз өзүбүздү таанып баштайбыз. Эми көпчүлүгү муну деп айтат, бул сыноо, бул тигиндей, мындай. Мен антип ойлобойм, бирок силер башкача ойлогонго толук мүмкүнчүлүгүңөр бар. Мен просто изилдеп келем. Мен көбүнчө изилдөө жүргүзгөндү жакшы көрөм. Детективди да бала чакта бекер окуп аптырмын. Эмне себептен жыйынтыгы мындай болду? Эмне себептен жыйынтыгы мындай болду? Эмне себептен? Дал ошол менин изилдөөмдө бардык биздин жашообузда болуп аткан нерсенин баарын, бүт баарысын адам өзү гана тартып алат экен. Адам өзү гана. Мен просто ошолор менен сүйлөшүп, өздөрүм айткандан кийин анан жыйынтык чыгарып атам. Ооба, так эле ошондой болгон. Каяктан билип атасыз? Мен просто изилдейм. Түшүнүп атасыңарбы? Кээ бири айтып атат, кайсы бир оору менен психиканын катнашы кандай? Мен түшүнмөкмүн. Психически нездоровый болсо, анда ойломокмун. Аутизм, ДЦП эмне үчүн психологияга кирбейт экен да? Мен өткөндө эле айттым эле бул боюнча. Негизи аутист балдар өтө слуху развитый балдар экен. Алардын көзүнчө жана ата эне бир бакырып ийген нерсеси эле баланы сразу жаап салат экен. Казалось бы, бир бакырык биз үчүн. Понимаете? Но баарын оңдосо болот при желании. Много чего. И андай балдар жөн дагы келбейт. Ал ошонун алдында предпосылки. Бул мындай да биз деген. Кармический байланыштарыбыз бар. Кармалык деген эмне? Карма деген бирөө айтып атат, бул деген неле күнөөлөрүң, жок. Карма деген биз өзүбүз топтогон эле кошелек. Жакшы сөз айтасыңбы, кошелегиңде жакшы сөз көп болот. Жаман сөз айтасыңбы, кошелегиңде жаман сөз көп болот. То есть эмнени ойлосоң ошол эле. Карма деген ошол. Жаман да эмес, жакшы да эмес. Туура да эмес, туура эмес дагы эмес. Түшүнүп атасыңарбы? Нету правильного и неправильного.
Никто не знает, что правильно, что неправильно. Понимаете? Вот в чем вопрос. Бардык нерсе, акчанын жоктугу, ден соолуктун жоктугу, чөйрөңөрдө ошондой адамдын любой кандай жагымсыз адамдын пайда болуп атканы же болбосо, аялдын же күйөөнүн же баланын жакпай атканы, кыскасы, же жашооңордун жакпай атканы, бул силердин боо жериңерден төрөлүп башталган. Түшүнүп атасыңарбы? Кайсы бир жерден уккан нерсеңер, кайсы бир жерден көргөн нерсеңер, мына ушунун баары жөндөн жөн калбайт. Казалось бы, кулак, мына кулагыңарды карасаңар, мына бул жер баланын как будто эненин ичинде жаткан балага окшош. Байкадыңар беле? Так вот, силердин уккан нерселериңер так баладай болуп чоңоюп баштайт. Анан жашооңорго келет. Ошон үчүн өзүңөр дагы чыпка койгонду үйрөнүш керек. Эмнени уккум келет, эмнени уккум келбейт. Кулакка кирген нерсе чоңое баштайт, өсүп, кадимкидей жашооңорго пайда боло баштайт. Менин практикамда жашоосунда жанагындай, кандай десем, күйөөм гулять этип кетти же болбосо ушул сыяктуу нерселер болгондо, мен изилдегенде сөзсүз ал кайсы бир жерден аны уккан, энесинин кайгырып отурганын көргөн, ушул сыяктуу. Же китептен окуган, же телевизордон көргөн. Көрдүңөрбү? Бул информация кирери менен силердин жашооңорго дагы пайда болот. Вообще эле жашооңордогу бирөө жөнүндө айткан ушак, жана ушак деген эмне? Ушакты биз туура эмес, бул жаман нерсе деп ойлойбуз. Ушак болгону аты. Бирөөнү критикалайбыз. Балким жакшы болсун деп ойлоп критикалайбыз. Бирөөнү жаман кылып атат деп критикалайбыз. А биз Кудай эмеспиз бирөөнү критикалагандай. Бизде андай полномочия берилген эмес. Эч кимибизге. Ар ким өзү тияктан тандап келген жолун өтөт. Түшүнүп атасыңарбы? Ал тажрыйба алып атат. Бул дүйнөдө тажрыйба алуу гана бар. Жакшы, жаман, туура эмес деген жок. Болгону тажрыйба алуу бар. Ошол аркылуу ал, ошол сезимдерди үйрөнүп кетип атат. Бул жашоодон ким эмне алып кете алат? Кана жазып ийгилечи, кана. Так, номерлериңерди калтырып отургула каалагандар. Менеджерлер байланышат, мен байланышам. И азыр суроолорго өтөбүз. Түшүнүктүүбү? Түшүнүктүү. Так, жазабыз. Эмне үчүн детский возрасттан чыккыбыз келбейт? Карагыла, эмне үчүн өтө маанилүү суроо бул. Эмне үчүн детский возрасттан чыккыбыз келбейт? Эмне үчүн? Себеби биз бала чакта бизге ата-энебиз кандайдыр бир милдет берген. Мисалы үчүн, сен коргонуш опурушуң керек. Сен үй тапшырманы аткарышың керек. Сен иш-аяк жууп коюшуң керек, койду кайтарып келишиң керек. Көрдүңөрбү? Бизге кандайдыр бир обязанность берип атат, милдет берип атат. Бирок бизге ошону кандай аткарабызга бийлик берилбей калган. Сен кечинде ушунун баарын жаркыратып кой. Кандай кыласың, бул сенин ишиң деп бизге бийлик берилген эмес. Бийлиги жок, полномочия иштебейт любой жерде. Бул госоргандардан деле карасаңар болот. Кандайдыр бир участокко бийликти дагы, милдетти да бергенде гана результат болот. Түшүнүңөрбү? А бизге милдет берилип калган дагы бийлик берилген эмес. Бийлик деген эмне? Өзүң чечип, самостоятельный бол деген нерсе болбой калган. Кечинде келгенде, мисалы үчүн, эртең менен балдарыңарга 1000 сом берип, ушуга каша жейсиң, анан тигини жейсиң, кофе ичпе, ал вредно, анан муну ич деп биз жиберсек, милдетти бердик, бирок бийликти берген жокпуз. Анан кечинде сурап атасыз, ай, 1000 сомдон канча калды? Эмне жедиң? Көрдүңөрбү? Бийлик бизде. Бирок аткаруучу тигил адам болуп атат, балабыз. Соответственно, ага не камильфо андай нерсени аткаруу. Ошон үчүн биз балалык, анан бир жолу, эки жолу, 5 жолу ошондой болгондон кийин бала айтат: "Хорошо, менин бийлигимди, менин жоопкерчилигимди сен постоянно көтөр" дейт дагы, таарынып туруп ата-энесине асып коет. Ошон үчүн жана балдарыңар айтып атпайсыңарбы? Жалкоо, жоопкерчилиги жок, минтпейт, тигинтпейт, анткени биз өзүбүз алып алганбыз. Ата-энелер. Болду беле ошондой.
Кандай кылыш керек болчу? Мына сага 500 сом. Балам, курсагың ток болсун, көңүлүң ачык болсун. Болду. Эмне жейсиң, эмне коесуң өзүң бил. Биз каша же дегенде эле ал барып чипсы жейт, уже чувство вины есть у него. Понимаете? Как все это зарождается, кантип пайда болот. Биз каша же дегенде бала башка же бул элдер жеп атканы мени жеп көргүсү келет. Ал чипсы жейт, кола ичет, понимаете? Анан бизге алдап келет. Мына кайсы жерден биздин проблемалар башталган, урматтуулар. Биз ага жоопкерчилик берген жокпуз. Эмне жесең да курсагың ток, көңүлүң ачык, сабактарды жакшы өздөштүрүп келме кой балам. Мына мынтип бергенибизде ал бала ошонун баарын жеп көрүп, уже өзү эртерээк түшүнүп, ал опыттан кийин чипсыдан кийин 5 мүнөттөн ачка болоорун билип, уже булочка сатып алат кийинкисинде. Анткени жоопкерчилик анда, курсагын току боюнча. Мына кайсы жерден бизде милдет берилип, жоопкерчилик берилбей калган. Милдет берилип, жоопкерчилик берилбеген жерде эч нерсе алдыга жылбайт. Өзүңөр деле байкап көрсөңөр болот. Түшүнүктүүбү? Ошол убакыттан баштап бизде анан биз келип сурап атпайбыз. Ай эмне жедиң? Ай эмне ичтиң ай? Ай мен айтпадым беле? Көрдүңөрбү? Балада биринчи чувство вины, потому что кашанын ордуна чипсы жеди. Экинчиден, эгер чипсы жегенин айтпаса, калп айтыш керек болуп атат, чтобы успокоить мать. Получается, у них уже взаимосвязь отдаляется, ортосунда калп жашай баштады. Же күнөөлүү сезим жашай баштады. Мына кайсы жерден башталган бар. Түшүндүңөрбү? Түшүндүрө алдымбы? Соответственно, биз чоңойгон бизге такыр бийлик бербей, өзүң каалаганды же дебеген соң, башка кыздар, балдар балким чипсы жеп атат, кола ичип атат, все нормально, и бизде таарыныч пайда болот. Тарынып отуруп, биз аны апабызга айта албайбыз, атабызга айта албайбыз, анан аягында күнөөлүү сезимге өтөт. Ал кантип? Мен тиги кыздан жаман экем, же баладан жаман экем. Ошон үчүн мени ушинтишет турбайбы? Көрдүңөрбү? И соответственно, мындай бала өмүр бою өзүн наказывать этип кетет, күнөөлүү сезимдегилер. Почему абьюзер күйөөнү азыр айтып атат? Абьюзер күйөөгө таарынам. Абьюзер күйөөзү келген жок. Биздин мээбиз как хороший компьютер. Түшүнүп атасыңарбы? Соответственно, бул биздин платага, башкача айтканда компьютерге, жесткий дискке эмне жазылса дүйнөдөн ошону эле окуй алат экенбиз. Мы считывающее устройство. Башкача айтканда, компьютерге флешканы салганда error, не читайт деп атышпайбы, же болбосо читайт. Вот биз өзүбүзгө гана ылайык болгон, өзүбүздүн мээбизди түшүнгөн гана адамды тартат экенбиз. Так ошондой балдарды жаратабыз. Понимаете? Ошон үчүн окугула, эне боюнда барда вообще кайфовать этиш керек. Жыргап, жакшы нерсени гана ойлош керек. Ошон үчүн суроолоруңарды бергенде сурап атам, боюңда барда эмне болду эле? Эмне үчүн балам мындай дегенде сурап атам. Бала эненин сезимдерин 12 жашка чейин көтөрөт, а то и больше көтөрүп жүрөт. Мен практикамдан айтып атам, элдер менен болгон практикамдан. Көпчүлүк учурда баладан атасын көрөбүз, атасынын көздөрүн. Атасына болгон ненавистти балага төгө баштайбыз, потому что атасына көрсөтө албайбыз. Мына ушундай кызыктуудай окуялар бар жашоодо. Мен просто муну энелердин өздөрүнөн сурап, анан айтып атам. Өткөндө мен бир эфир чыгардым эле. Ал аял менен сүйлөшүп, сиз ошондо ушундай болгон, ошону күнөөлүү сезип атасыз. Ошондон бошонуңуз десем, баарыңар ызылдап чыктыңар. Көпчүлүгү, баарыңар эмес, көпчүлүгү. Түшүнүп түшүнбөй эле. Эми энени дагы күнөөлөгүлө, күнөөлөгөн эмес, наоборот, ошол күнөөсүнөн чыгаруу үчүн манипуляция кылынат психологияда. Себеби аны көтөрбөй, эметпей жүрөт. Мына өткөндө жакында бирөө жазып атат. Менин балдарым төрөлбөй калган жадандай, чарчап калган, боюнан түшүп калган. Мен ал балдарымды күн эстебесем өзүмдү күнөөлөйм дейт, көрдүңөрбү? Ал биринчиден ал балдарын кетире элек, өзү күнөөдө такыр жашай элек. Ее все бьют. Понимаете? И причем баласы ооруп турат. Эмнеге бала ооруйт? Мен силерге канча түшүндүрүп келем ушул боюнча. Мынакей, бала эмнеге ооруйт? Мына бул бала төрөлбөй калды кайсы себептер менен. Бул бала эмне үчүн төрөлбөй калат, бойдон түшүп калат, тудай суда дегендин дагы тарыхы болот. Түшүнүп атасыңарбы? Жөн эле болбойт ал. Эне капаланганда обычно атасына, же болбосо ушул убакта. Ошон үчүн эне күнөөлүү сезип атпайбы баланын астында? Ой, ёлки, мен баягыда ойлоп койдум эле, ошон үчүн өтүп кеттиби деп ойлонуп атасыңар. Чынбы, акыйкатпы, барбы ошондойлор?
Эми ал өзүнүн тагдыры болчу, аны проработать нужно просто. Отпустить надо. Пока эле бул баланы кое бермейинче, кап ушул балам чоңоюп калмак баланчадай болуп. Кап тигинткенде минтмек, кап анткенде минтмек дегенде, экинчи бала, түрүү төрөлгөн бала. Эненин көңүлү биякта жүргөнүн биополе аркылуу сезип атат. Түшүнүп атасыңарбы? Баарыңарда бар ал сезим. Энем мен жөнүндө эмес, ою тиякта болуп атат. Силер бул баланы кучактап, бул баланы ойлоп атасыңар. Бала сезип атат. Мына ошол учурда тигинин жанына барып, туруп алып, ошону имитация кылып атат ооруп. Бала. Мага да көңүл бурчу, бул эле балаңа бура бербей деген маанини түшүндүрүп атат. Болгон ошону айтып атам. Мен болгон изилдөөлөрүмдө гана айтып атам. Мен туура эмес. Сен күнөөлүүсүң, күнөөлүү эмессиң деген турган Кудай эмесмин. Ар ким, в том числе и я, прохожу свой путь. Вот и все. Түшүндүрө алдымбы? Вот мына таарыныч кандай. Таарыныч бар жерде сөзсүз күнөөлүү сезим бар. И ар бир ситуация индивидуально, запомните. Мен азыркы айткан ситуация баарына эмес, көпчүлүгүнө туура келет. Бирок ар биринде өзүнүн ситуациясы турат. Эгерде бала төрөлбөй калса, возможно, врачтар уруксат бербей койгон учурлар болот. Анын дагы тарыхы болот. Түшүнүп атасыңарбы? Мунун баары бизге кандайдыр бир бизге маалымат айтып турат. Мына ошону гана айткым келип атат силерге. Эми давайте суроолоруңарга жооп бере коелук. Давайте кызыктуу суроолоруңарга жооп беребиз. Таарыныч бардык нерсенин түбүндө таарыныч жатат. Таарыныч болгон адам нормальный ойлоно албайт. Силер бирөөнү таарынып атасыңар, постоянно ичиңерде кайра аны жаңыртып таарынып атасыңар, аны не исцелили. Вот ал оору болуп чыгып атат. Жашооңордо акчаңардын жоктугу болуп чыгып атат. Мына ошол жөнүндө азыр 10-21 күн биз интенсив өтөбүз. Живой эфирде, эртең менен 6-дан 7-ге чейин. Ал жерде гимнастика болот, ал жерде таарыныч менен медитация практика болот, кээ бир учурларда медитация болот. Түшүндүңөрбү? 6-дан 7-ге чейин. Таарыныч боюнча өтө көп кат келип атат, өтө көп кайрылып атасыңар, жазгандар билесиздер, Вот азыр негизи интенсивти билесиңер, жөн эле берип койчумун силерге. Сатып өзүңөр 1000 сомдон алып алып, өзүңөр проработка кылып жүрсүңөр. Азыр эртең менен баарыбыз кирип, чогуу жамаат менен жасайбыз. Макулбу? Мен ал жерде түшүндүрмө берип турам, чакралар менен иштейбиз ал жерде, көп нерсени иштейбиз. Түшүнүктүүбү? Өзүбүздү түшүнгөнгө аракет кылалык. Бул жерде психологдо кеп жок. Түшүнсөңөр ушуну? Мен болгону силерге просвечиваю ваш путь. Я говорю, ар бир ушул жерде 8 миллиард адам болсо өзүнүн баса турган жолу бар. Бирок кайсы бир остановкадан кайсы бир остановкага чейин чогуу баса турган дагы учурлар кездешет. Чынбы? Балдарыбыз менен чоңоюп кеткенче. Ата энебиз менен чоңоюп кеткенче. Бир туугандар менен. Так ошолорду өзүбүздү түшүнүү үчүн гана жол көрсөткөнгө аракет кылып атам. Болгону. Ошол аракетти кабыл алып, жашоомду өзгөртөм дегендер азыр интенсивке мындай эфир боло элек болчу. Живой эфир, по-моему, боло элек, мындай 21 күн боло элек. 21 күн таарыныч күнөөлүү сезим менен иштейбиз. Түбүн түшүрө иштейбиз. Баарынан проработка алса болот. Мисалы үчүн таарынычтан арылуу мүмкүн эмес дегендер барбы ушул жерде? Баарынан арылса болот. Бир жерде оңдосок. Бир жерде мусор болсо, мындай да, бир эле табагыбызда, нан салган табакта мусорубузда, наныбызда, кызыл алмабыздагы, жаман ойлорубуз да туруп атат. Мына ошол жерден баарын сасып атат. Денебиз дагы, оюбуз дагы, жашообуз дагы, түшүнүп атасыңарбы? Вот ошону өзүнүн ар бирин мусорду алып салып, алманы алмага, нанды нан сала турган ичке салып чыгышыбыз шарт. Мына ошол жөнүндө 21 күн таң эрте 6-дан 7-ге чейин иштейбиз 1 саат. Ал жерде сразу физический тело менен да иштейбиз. Зарядка дагы болот. Чакраларды ойготуп. Прям чакраларды өзүңөр сезесиңер аны жасаганда. Бул 21 күн окуу болот. Бул пока бул форматта бир гана жолу дедик, анан көрөбүз. Эгер пайдасы тийсе, андан аркысын көрөбүз. Пока бир гана жол, ошон үчүн азыр жазылып үлгүргүлө. Баасы болгону бүгүн жазылгандарга 799 сом. 799 сом кыйын болсо бир кофе, бир жакшы пирожный менен, бир отуруп иче турган. Ага биз 21 күн түз эфирде иштейбиз.
Түшүнүңөрбү? Түз эфирде. Кайтарым байланыш жок. Сезимдериңерди жазсаңар болот, бирок түз эфирде баарын чечмелеп айтып берип турам. Түшүнүктүүбү? Мына ошондой. Ошон үчүн түз эфир сурап атканыңар аябай көп болду. Түз эфир өтүп берчи. Вот мына азыр возможность. Түз эфир дегендер прямо азыр акчаңарды которуп менеджерлерге байланыш кылат. Чектериңерди жиберип. Бүгүн гана эртеңден баштап баа көтөрүлө баштайт. Түшүндүңөрбү? 21 күн заниматься этебиз. Эфирде, түз эфирде. Кана ушул жерде таарынычтан кутулам дегендер барбы? Басып ийгилечи плюсту. Такыр деги таарыныч күнөөлүү сезимден кутулайын. Элестеткиле, бир эле таарыныч эмес ал жерде. Күнөөлүү сезим дагы бар. Экөө менен тең иштейбиз. Плюс ага физический уровеньде иштейбиз. Дененин ар бир чакра менен. Фейс гимнастика болот ал жерде. Мына барыңар айтып атасыңар мени. Мен азыр 54-төмүн, 54-төн 55-ке карадым. Абалым кандай экен? Бетимдин кожасы кандай? Таарыныч эң биринчи бетиңерге, кожага таасир этет. Себеби биз внешний мир менен, сырткы дүйнө менен тери аркылуу чектешип турабыз. Соответственно, ичиңерде ит өлүп, таарынычта жүрсөңөр, сразу кожадан билинет. Анткени биздин границабыз кожа. Түшүнүктүүбү? Так. М-банк жөнөтүп коесузбу дейт. Кыздар, М-банк бергилечи, пожалуйста. Так, менеджерлерге жаза койсоңор, сразу силерге жөнөтөт. Бүгүн гана 799 сом. 799 сом силерди билбейм, бир кофе менен бир пирожный. Но 21 күн прямой эфирге чыгып иштөө, бул өтө чоң окуя. Ошондуктан үлгүргүлө. Так. Бул бүгүн гана 799 сом, бүгүн гана. Эртең баалары көтөрүлөт. Эртең дагы сатуу болот, бирок кымбаттайт. 9 жаштагы кызым кекештен сүйлөп атат. Таарынычтан менен байланышы болушу мүмкүнбү? Мен өзүм таарынчакмын, конечно. Карагыла, таарынычта жүргөн адам эч кимге эчтеке ыра көрбөйт. Эч кимге өзүң таарынып, сыгылып, таарыныч деген эмне? Биздин сосудтар сжимаются. Биз тырышып ичибизде ит өлүп, кыйналып атабыз, но эч кимге көрсөтө албай атабыз. Понимаете? И это отражается сразу. Биз кайсы учурда балдар бизге жардам бере баштайт. Эмне себептен, с какой стати? Туурабы? Бала өзүнчө, эне өзүнчө да төрөлгөндөн кийин. Эненин жүрөгү сыгыла баштаганда бүт сосудтар полеси сыгыла баштайт. Түшүнүп атасыңарбы? Поле ненормальный боло баштайт. Мына ошол учурда бала жардамга келип шырт алып турат. Эненин разрядка кылып турат. Силер жениңер келип аткан учурда бала астыңарга чуркап келет таяк жеш үчүн. Эмнеге? Анткени силер момтип калчылдап атканда, ошол убакта бала сезип, ошол убакта силерди разрядка кылыш үчүн астыңарда тентек кылып берет. Силер ошону сабагандан кийин тиги мурункуңарды унутуп каласыңар. Ошол моментке. Түшүнүп атасыңарбы? Бул дүйнө ар бир нерсеси ушундай салмак менен жасалган. Баланста постоянно. Көрдүңөрбү? Анан биз ойлойбуз, бала менен эненин кандай тиешеси бар, энесинин ойлогону баласына кандай таасир берет. Түздөн түз. Түздөн түз. Прямиком. Так, андан ары кеттик. Мени тартыткан адамга экинчи сүйлөбөй коем, дистанция кармайм, бул туурабы? Менин кайненем ар кимге жамандай берген экен, мерез деп, ошондон кийин сүйлөшпөйм. Жаскажан, карагыла. Кайненеңер күйөөңөрдүн апасы, вообще-то. Эгер ошол аял болбогондо, силердин күйөөңөр төрөлмөк эмес. Анан жанагы азыр кучактап өбүп аткан балдарыңар да төрөлмөк эмес. Понимаете? Эми силер эмне себептен кайненеңерге переводите таарынычтан? Чын-чынына келгенде кайнене бул силердин апаңарды зачастую көрсөтүп турат. Бирок биз апабызды башка көз менен карайбыз, кайненеге кичине башкараак карайбыз. Биз өзүбүздүн комплекс своих обид берем с детства. Зачастую это до 7 лет. Это 85%. Түшүнүңөрбү? Поэтому вам нужно разобраться таарынычтарыңар менен. Түшүнүңөрбү? Мени жамандай берет, тигиндей берет.
Значит, апаңар да бир кандайдыр бир сөздөрдү айткан. Ошол жаккан эмес. Ошону эмне үчүн биз ошондой кайненени тартып келебиз, бизди ушактаган жамандаган. О, молодцы, мына Наргиза уже сатып ала баштаптыр. Поздравляю сатып алып аткандарды. Бүгүнкү баа эртең болбойт, эскертип коеюн. Так, эмне үчүн биз кайненебизди көрүп атабыз, а өзүбүздүн апабыздан көрбөйбүз? Просто параллель кылып, азыр тааныштарым иштегенде көп нерсени көрөсүңөр. 7 жашка чейин биз 85%ке чейин балалыктан алып келебиз бүт өзүбүздүн багажды, таарынычты, туда-сюда дегендин баарын. Түшүндүңөрбү? Балалыктан. Өзүңөргө суроо бериш керек. Менин кайсы бөлүгүм, то есть кайсы по памяти записанная часть читала в этой женщине кайнене и притянула в мою жизнь. Башкача айтканда, менин кайсы бөлүгүм окуп, таанып, бул аялды менин жашоомо тартты деген суроого жооп беришибиз керек болуп атат. Кайнене просто проявляет. Ал сүйлөшпөй койгондо силердин сурооңор чечилбейт. Көйгөйүңөр дагы эле туруп атпайбы? А биздин вопрос жыргап, эркин, кайфовать этип жашоо. Түшүнүктүүбү? Анын күйөөңөр ненеси менен силерде натяк болсо, күйөөңөр менен относительно уже натяк башталат. Уже ал силер төрөгөн балдар, ал кайненеңердин прямой небереси. Не забывайте об этом. Сүйлөбөй коюу менен эле баары чечилсе, эч баары чечилмек бул дүйнөдө. Ишенип койгула мага. Так, Нурперимге жазгыла, мынакей бул жерде менеджер Нурперим деп жазып атат, Гүлназга жазсаңар болот. И сразу менин номеримди билгендер сразу перевод кыла берсеңер болот. Мына уже переводдор кетти. И биякта бирөө сурап атат. Менеджерге жазсаңар жакшы болот эле. Мен азыр эфир учурунда силерге айта албайм да. Жаза албайм. Так, Эльвира, кыздар, буларды скрин жасап ала калгылачы, пожалуйста. Бүгүн төлөйм дегендер. Детский возраст ыңгайлуу, не то что ыңгайлуу кыздар. Просто кыздар, жигиттер, мырзалар ким отуруп атат бул жерде. Не то что ыңгайлуу, кантип эле детский возраст аз акча силерге ыңгайлуу. Вечно таарынып жүргөн ыңгайлуу дейсиңерби? Нет, конечно, дискомфорт это. Таарынычтан оорулар жаралып атат, рактын башталышы таарынычтан. Научно же доказали. Биздин акчаны көп таппай атканыбызга таарынычтан. Мамиленин жоктугу таарынычтан. Бул ыңгайлуу эмес, бул дискомфорт. Поверьте мне. Акыйкатпы? Чынбы? Просто жолду билбей атасыңар. Бизди таарынганды билет, таарынычтан чыкканды билет. Жанагындай таарынабыз, сүйлөбөй коебуз. Анан бир айдан жарым жылдан сүйлөшөбүз. Кайра таарынабыз, ошол эле жолду билип атат. Мозг не тупица, а очень умный орган у нас. Соответственно, ал силер көрсөткөн жолду гана кайталай берет. Трың, 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 трың. Бул колесо сансары. Түшүнүңөрбү? Бир эле колесодон чыга албай атканды билгизет. Просто бүгүн кайненеге, эртең кайынсиңдиге, бүрсү күнү күйөөгө, анан балага, анан келинге мы переносим. А так колесо сансара один и тот же. Түшүнүңөрбү? Сансаранын дөңгөлөгүнөн чыкпай эле бир эле таарыныч тоголонуп жүрүп атат. Вот ошондон чыгыш шарт, ошон үчүн окуш керек деп атканым. Мына как раз 21 күн жалаң ошол таарыныч менен күнөөлүү сезим менен иштейбиз. Ошон үчүн поверьте, детский возрастта жүргөн совсем ыңгайлуу эмес. Когда элдин баары миллиондорду чыгарып, 20 миңге обед кылып атса, силер эчтеке акча чыгара албай турсаңар, это разве ыңгайлуу? Я не думаю. Совсем не думаю. Балдарыңар чоңойсо, балдарыңар менен саякаттап, күйөөңөр менен саякаттап жүргүңөр келет. Акчаңар жок, баары саякаттап жүрүп таң калып атасыңар, булар каяктан акчаны таап атат, а мен эмнеге таппайм деп мендей болуп. Илгери мен ошончумун. А все оказалось там. Ыңгайлуу эмес, совсем. Так. Катып атат дейт. Катып атабы, катпай эле дейт. Так, көп экен суроо. Вай, келгиле. Курстун баасы 799 сом бүгүн, эртең көтөрүлөт. Түшүнүңөрбү? Бүгүн алып үлгүргүлө. Толук төлөм жүргүзөбүз. Потому что адам көп. Баарыңарды ала албайбыз. Таарынычка аябай адам көп келет. Ошон үчүн төлөп орун алгандарды, толук төлөм жүргүзгөндөрдү. Кайра анын баарын карап чыгыш көп жумуш, ошондуктан сразу 799 сом. Ой, айылга деле 5000 сомдон апарып атасыңар го. Бер жагы. Карздап болсо дагы. Өзүңөрдүн жашооңордогу таарынычтан, күнөөлүү сезимден арылуу неужели силер үчүн второстепенно? Толук төлөм жүргүзүп 799 сомго бүгүн алып калууга. Бул атайын баа, эртең көтөрүлөт баа. Түшүнүңөрбү? Таарыныч менен прямой эфирде иштейбиз. Ал жерде физический
тело менен иштейбиз, көрөсүңөр ошондо. Эмне үчүн физический тело менен иштейбиз? Таарыныч биздин денебизде жашайт. Жанагы сосуд кан тамырды сужать этет. Кысып коет. Кичине эле жиптей кан өткөндөй кылып. Эгерде чоң ушундай сосудтан өтө турган нерсе болсо, кыздар реквизитти бергилечи. Биз таарынганда ошо таарынычты ошол жерге байлайбыз. Тыдыңс дегенде тиги жерден кичинекей эле бирдеме агып калат. Ошон үчүн биз уже андан ары акча тапканга дагыбыз жетпейт. Реквизиттерди салгылачы, Нурперим, Гүлназ. Инстаграмда сурап атышат. Менин телефон номеримди берсеңер, закрепить этип койсоңор. Ошону закрепти билбей атпаймынбы? Мен кыла алам, бирок кылганды билбей атпаймынбы? Мына ушундай. Түшүнүңөрбү? Менин номерим аркылуу эметсеңер болот. Менин номеримди кетирип койсоңор, Нурперим. Так, түшүнүңөр, реквизитти Нурперим кетире койчу бияка менин номеримди. Чоң кылып жазып туруп. Өзүңүздү баалоо боюнча да болобу дейт. Именно таарынычтан чыккандан кийин гана баалаганды үйрөнөсүңөр. Ал өзүн өзү баалоо боюнча сөзсүз болот эртең мененкиде. Бул бир гана жолу кылабыз. Өзүңөр ойлонгула. 799 менен 21 күн иштеш бар го өзү прямой эфирде. Бул эмгек. Тем более физически иштейбиз. Кадимкидей спорт кийимди кийип алып, андан кийин аягында бүт бардык чакралар менен иштеп чыгып, раскрывать этип туруп. Түшүнүктү берип туруп, контент параллельно берилет ал жерде. И плюс практика болот. Түшүнүңөрбү? Мындай баа эч качан болгон эмес. Мына меники М-банк деп чыгып атпайбы бу? Чолпон деп жазып койгулачы. Айгүл дагы жазып. Чолпон деп атын жазып койсоңор, вот Чолпон Серкебаева деген реквизит. Мына ушундай. Ошондуктан силер ойлогула, бул таарын бүт мен баарын изилдеп келатам. Бардык нерсе таарынычтан башталат экен. Эмнеге? Кичинекей моментте калып каласың, безответственный, акчаң да жок. Анан эмне дейсиңер? Мен баарын ушуну күнөөлөшүм. Блин, менин ата-энем мындай болгондо Америкадан окутканда. Блин, менин бир туугандарым адам болгондо мага ушинтип жардам берип койгондо мен кыйын болуп кетмекмин дечүмүн. Барбы ушундайлар араңарда? Көрсө таарынычта эле жүрүптүрмүн. Алар өтө туура мен менен мамиле кылыптыр. Ошонун аркасында мен өстүм. Андан кийин ошондой мени баамды, баркымды түшүрүп турган адамдарга жолуктум жашоомдо. Бирок ошонун баары мени өстүрдү. Бул карма деген жаман дагы эмес, жакшы дагы эмес. Бул силердин топтогон багажыңар, оюңар. Түшүнүңөрбү? Сүйлөгөн сөзүңөр. Көзүңөр менен көрүп, ошону эстеп калган нерсеңер, кулагыңар менен угуп, ошондон коркуп жүргөн нерселериңердин баары карма. Түшүнүңөрбү? Бирөө жөнүндө кандай ойлойсуңар, ошол карма кайра өзүңөргө келет. Ошондон кийин мына азыртан баштап уже ойлоно баштайсыңар. Ойлоноордун алдында мен айтам, 10 жолу ойлон. Сүйлөөрдүн алдында дагы 10 жолу ойлонуп туруп сүйлөшүш шарт. Биздин тилибиздин учунда 2 энергия жашайт, баарыңар билесиңер, Бирөө өлтүрөт, экинчиси өстүрөт. Азаматтар мына пополнение, Индира, Жепара, Айгүл баары чектерин жөнөтүп атат. Азаматтар, бүгүнкүдөй баа эч кимде болбойт, эртең болбойт уже. Себеби 21 күн эфир өтүп көргүлө. Саат 6-да туруп, еще физический культурасы менен фейс гимнастика, көз менен иштейбиз, жерде мурун менен иштейбиз, кулак менен, чачтар менен, бүт тери менен баары менен иштейбиз. Мына ошондуктан буга еще көп мына баарыңар сурап аткан курс болчу. Атайы баары доступный болсун деп баасын ушундай кылдык. Только бүгүн 799 бирок. Эртең бөлөк баа менен. Эртең да алабыз, бирок ошо кымбат төлөйсүңөр. Өзүңөрдүн жашооңорго кайдыгер карасыңар, баары бир киресиңер. Баары бир, бирок кымбатыраак киресиңер. Ошон үчүн өзүңөр тандагыла жашооңорду. Бул силердин жашоо. Чындыгында мен жолду гана көрсөтөм. Ар бирибиздин жолубуз ар башка. Боюнда бартар катыша алат. Мага 4 айлык боюнда келип, мени менен жүрүп, төрөдү. Кудайга шүгүр. Азыр двойня төрөдү андан кийин. Именно ошол оюм токтобой атат. Жакшы ойлор келбей атат, Чолпон деп келген. Андан кийин менде менеджер болуп иштей алабыз. Поэтому абдан жакшы боюнда барлар. Бирок жоопкерчиликти өзүңөргө аласыңар. Мен боюнда бар үчүн мен сага айткан эмесмин, андай эмес. Мен өзүмдү проработка алайын. На самом деле азыр проработка алып таарынычыңардан арылсаңар, балаңарга сразу сонун нерсе бересиңер да.
Балдарга не наследство, а наследие нужно оставить. Мурас калтырыш керек. Жагымдуу ДНК, жагымдуу ген, жагымдуу ой, понимаете? Биздин 60-70% ДНК менен келген информациялар. Ошон үчүн азыр хотим проработать, хотим все сделать классно, туурабы? Ар бир адам бул жөнүндө кыялданат. Баары жеңил болушун каалайбыз. Но анда эмне мешать этип атат? Биз чече албаган түйүндөр. Вот ошо түйүндүн баарынын башталышы таарынычтан башталган же башкаданбы? Онлайн, только онлайн, потому что менде Италиядан окушат, Америкадан окушат, Москванын ар кайсы федерациясынан окушат, часовая разница есть. Австралиядан окуйт, Турциядан азыр окуп атыңарбы өзүңөр эле. Ошон үчүн только онлайн. 6-да Бишкектики менен болот. Эгерде мен башка жака кетип калсам, ошол жердин, возможно, Италияда болуп калам. Анда Италиянын 6-сы менен жасайбыз. Потому что 3-4-тө жасаш мүмкүн эмес. Но постараюсь эти 21 дней быть в Кыргызстане. Калганыңар запись менен окуйсуңар. Түшүнүңөрбү? Запись менен окуйсуңар. Соответственно, суроолоруңардын баарын окулуп, анан ошого жараша кийинки сабак болот. Бирок жооп болбойт. Азыр аябай көп адам киребиз бияка. Көп адам киребиз. Ошон үчүн көп кишиге пайдасы тийсин десеңер, бирөөлөргө белек кылып берсеңер дагы болот. Бул силердин өзүңөрдүн сепкен үрөнүңөр болот, таарынычтан арылууга. Түшүнүңөрбү? 800 сом, 799 сом бирөөнө белек кылсаңар болот. Балдарыңарга, подружкаларыңарга, кайненеңерге, билбейм, азысыңарга, кимге тартынып жүргөн болсоңор, белек кылсаңар дагы аябай сонун. Ошон үчүн таза, жакшы, жаңы ойлонуп, жаңы жашоомо кадам таштайм десеңер, жаңыланам десеңер, жазылгыла. Чекти мага жибербегиле, менеджерлерге жибергиле, пожалуйста. Чекти менеджерлерге. Гүлназ, Нурперим бар, экөөнө жибергиле. Кайсыл каналдан болот? Телеграмдан болот. Телеграм каналдан, анткени Россияга баарына ылайыктуу болушун үчүн Телеграм каналда болот. Так, эфирлер 2-3 күн гана, 2-3 сутка гана сакталат, анан кийин удалять этебиз. Учурунда жасалбаган окуя, болбогон нерсе. Мына мага мисалы үчүн перезагрузка мартта болгон, азыр окуп, азыр мага фидбек берип атат. Мен окуп да бүтө элекмин, туда-сюда, кайра байланыш жок экен деп, хотя гет курста окуган. Учурунда жазылбаса, конечно, жок, кайтаран фидбек болбойт. Ошон үчүн учурунда жасалыш керек. 72 сааттын ичинде жасалган нерсе кийин жасалбайт, түшүнүңөрбү? Так, скрин жасап алабыз, кыздар. Эфир сактаганга аракет кылабыз, конечно. Калганын техникадан дагы көрөбүз. Кечире сизге эле жөнөтүп койдук эле. Мага эле жөнөтүлөт. Эме, чекти болсо кыздарга. Кыздар азыр киргизет да группага. Чтоб двойной работы не было, сразу менеджерге жиберсеңер жакшы болот. Гүлназ менен Нурперимге. Так. Таарыныч, күнөөлүү сезим бул жашообуздагы өтө биздин жашообузду отравлять эткен окуялар. Түшүнүңөрбү? Отравлять эткен жашообузду. Акчага жеткирбеген, ден соолуктан алыстаткан. Ичиңерде бирөө менен постоянно мушташып жүрөсүңөр. Элестетсеңер. Бул на самом деле, жана мен айтып атпаймынбы? Биздин көзгө көрүнгөн жагыбыз, мына мисалы үчүн, бул помада, бул туш деп көрүп атасыңар, бул көзгө көрүнгөн. Мени көрүп атасыңар, шурумду, оозумду, мурдумду көрүп атасыңар. Өзүңөрдү көрүп атасыңар, дүйнө оокатыңарды көрүп атасыңар. Бул көзгө көрүнгөн биздин бөлөгөз. Бирок биз менен катар 18 000 аалам катар жашайт. Башка катмарда эмес. Биз менен катар, мына азыр. Ал кайсы нерселер? Интернет, далеко ходить не нужно. Силер бир кирпичти алып алып эле мени көрүп атасыңар. В моменте сүйлөгөнүмдү, как живой. Бул интернетти бирөөңөр көрдүңөр беле? Түсү кандай, өңү кандай, формасы кандай, даамы кандай, жыты кандай. Так ошондой биздин көзгө көрүнбөгөн дагы окуялар бар. Бирок биз менен байма-бай катар жашап келатат. Силер бирөө жөнүндө ойлогондо, эмне үчүн ал киши жазып, чалып, жолбосо жолугуп калды деп ойлоп атасыңар. Так, значит, мир умеет проявлять. Мен өзүм мурун скептиктин скептиги болчумун. Эч нерсеге ишенчү эмес.
Ушул жерде отургандардын баардыгы кайсы бир учурда кандайдыр бир кубулуштар көзүңөргө көрүнгөн, бирок эч кимге айта алган эмессиңер. Биз качан таза болгон учурда гана көп нерсени окуй алат экенбиз. Биз жана радиоприемник сыяктуу элебиз. Ошон үчүн силер ким эмне ойлоп атканынан бери билип атасыңар. Бирок анын тагдырына кирип кетип атасыңар. Эң чатак нерсе башка бирөөнүн тагдырына кирүү. Аны критикалоо сразу алардын тагдырынын 50%-ин силердин мойнуңарга илет. Бирөөнү жанагындай андай болбойбу, мындай болбойбу, же тигинтпейби, жакшы көрүп атам деп жана кээ бириңер жакшы көрүп атканыңардын дагы чатагы көп. Анын процентин аласыңар өзүңөргө. Ошон үчүн бүгүнкү күндөн баштап өзүмдүн жашоомду кантип жагымдуу кылам деп ошого өтөбүз. Келгиле, практикага кеттик. Так, чекти менеджерлерге жибергиле. Менеджерлерге жиберебиз. Мбанктинен чолпон 996 554 258 511 чолпон С деп чыгат. Акча только мага жөнөтүлөт. Мага жөнөтүлбөгөн акчага группага киргизилбейсиңер. А чекти менеджерге жибересиңер. Түшүнүңөрбү? Бүгүн гана 799 сом. Эртең баасы көтөрүлөт. Эртеңки бааны эртең көрөсүңөр, эртең менен. По курсу доллара деп коеюнбу? Так, кеттик анда эмесе, келгиле, ыңгайлуу отурабыз. Акчаны бүгүн которуп үлгүргүлө, түнкү саат 12-ге чейин. Дагы 4 саат убактыңар бар. Мына башка курсташларды айтсам 10 миңим жок, кое тургула дешсиңер. Эми 800 сом барыңар деле ушунтеңерде бар болуш керек деп ойлойм. Өзүңөр үчүн. И в итоге вообще биз бирөө үчүн эмес, только өзүбүз үчүн төлөйбүз. Ошон үчүн ушул таарынчыман күнөөлүү сезим менен арылайын деп ниет кылып анан төлөсөңүздөр абдан жакшы болот силерге да. Келгиле, анда практикага кирелик. Практика жасайлыкпы кана? Практика жасайлык дегендер плюс басып ийгилечи. Может, кереги жок практиканын. Окуудан эле баштайбыз. Москвадан салам дейт жаш. Кыял 800 сом салдым дейт. Так. Дагы. Практика керекпи же керек эмеспи? Керек болсо жасабай эле коелу. Эртең менен эмнеге маанай жок боло берет. Окууга келиңиз, айтып берейин. Плюс практика жасайбыз дейт да. Практика жасайлыбы же жасабайбызбы? Кана телеграмдагылар колуңарды көтөрүп ийгилечи. Жасабасак анда жасабайбыз, анда окуудан жасайбыз. Керек дейт. Давайте анда ыңгайлуу отурабыз. Көзүңөрдү жумабыз. Көздү жумганда эчтеке деле магия жок, эчтеке жок. Просто силер мени карасаңар, менин көзүмдү, очкимди, мурдумду, муну карап алаксый бересиңер. Түшүндүңөрбү? Ошон үчүн көзүңөрдү мынтип жаап алсаңар, ички дүйнөңөрдү көрө баштайсыңар. Бул өтө маанилүү окуялар. Жарайбы? Ошон үчүн сезимдер менен иштейбиз азыр. Келгиле, керек болсо анда кеттик. Жазбайбыз эч кимибиз азыр. Ыңгайлуу отурабыз. Бүт денебизди камырдай таштайбыз. Прям камырдай. Терең дем алабыз. Бүгүн кечке көргөн көзүңөрдөн адамдарды чыгарып салабыз. Уккан сөздөрүңөрдү, окуялардын баарын чыгарып салабыз. Терең дем алып сүйлөгөн сөздөрүңөрдү чыгарып салабыз. Ойлоруңарды терең дем алабыз. Дене боюңардагы кысып турган, ооруп турган оорулардын баарын чыгарып ийебиз азыр. Терең дем алабыз. Жылаңач эле өзүбүз калабыз. Мындайча айтканда. Эч ким жок, эч нерсе жок. Фамилия, имя, отчество, возраст, паспортуңарды дагы күлтерген жиберебиз. Терең дем алабыз. Азыр өзүңөргө карагыла. Азыр кимсиңер өзүңөр? Азыр атыңар жок, фамилияңар жок, отчествоңар жок, возрастыңар жок. Анда кимсиңер? Сезебиз өзүңөрдү. Анда силердин эч кимдин алдында эч кандай
жоопкерчилигиңер жок. Уруша турган эч кимиңер жок, анткени ажыратыңар жок. Эч ким жок. Денеңердин боштугуна көңүл бургула. Так ушул абалдан азыр өзүңөрдүн атыңарды, кайра фамилияңарды, атаңардын атын аласыңар. Эми денеңерди сезебиз. Денеңер бош, камырдай бош бүт бар. Эми маңдайыңардан атаңар менен энеңерди элестетебиз. Айтабыз: ата, апа, мен силерге эмдигиче таарынып жүрүптүрмүн. Силердин мага көңүл бурбаганыңарга, мага мээрим бербедиңер деп таарынып жүрүптүрмүн. Денеңерди сезебиз. Ата, апа, мен бала чактагы таарынычымдан чыга албай, дагы эле силерди мени соорутот деп бала чагымдагыдай дагы эле таарынып жүрүптүрмүн. Себеби мен бала чакта таарынганда баарыңар жабылып келип, мага момпоз үй берип, мени эркелетчүсүңөр. Мен азыр дагы ошол абалдан чыкпай жүрүптүрмүн. Мен ошондо мен бир момпоз үй алыш үчүн сөзсүз таарынышым керек деп түшүнүп алыптырмын. Сөзсүз бир шакек, иймек, көйнөк, саякат алыш үчүн сөзсүз бирөөнү таарынып анан алышым керек деп түшүнүп алыптырмын. Ата, апа, мен дагы эле ошол балалыкта жүрүптүрмүн. Ошон үчүн мен таарынычымды кое бербей, кандайдыр бир жашоомдо момпоз үй, алтын, күмүш, жагымдуу нерсе алышым үчүн сөзсүз таарынышым керек деп өзүмдү таарынтып келатыптырмын. Ата, апа, мен жаңылыптырмын. Көрсө таарынып бир шакек, бир момпоз үй, бир кичинекей көйнөк алса болот экен. А эгер таарынбасам, бүт дүйнө мага ачылып, белектерин берет экен. Мен азыр түшүндүм. Мен өз дүйнөмдөгү бардык нерсени, бардык
акчаларымдан, кийимдеримден, жетекчилеримден, жада калса балдарымдан, үй бүлөмдөн дагы силердин көздөрүңөрдү издейт экенмин. Мен азыр түшүндүм. Менин жашоомдо ата сиздин ордуңуз, апа сиздин ордуңуз өзүнчө экен. А менин үй бүлөмдүн, бала чакамдын, акчаларымдын, байлыгымдын, чың ден соолугумдун орду өзүнчө экен. Мен мунун баарын аралаштырып алыптырмын. Мен бүгүн баарын өз ордуна коюуну чечтим. Мен бүгүн жоопкерчилигим менен өзүмдүн бактылуу, бай, чың ден соолуктагы, саякаттагы, сүйүүдөгү, жашоодогу өз ордума кадам таштадым. Денеңердеги реакцияга көңүл бөлгүлө. Денеңерде кандай реакция болуп атат? Азаматсыңар. Просто денеңерди сезебиз. Эми мындай сөздөрдү айтабыз. Ата апа, менин силерге болгон таарынычымды унутуп калбас үчүн силерди дайыма башымда көтөрүп жүрөт экем. Мен бүгүндөн баштап силерди өз тагдырларыңарга кое берип, силердин тагдырларыңардан өзүмдүн тагдыр жолума түштүм. Ата апа, мен силерге чексиз ыраазымын. Денеңерде болгон реакцияга көңүл бөлөбүз. Терең дем алабыз. Демибизди чыгарабыз. Акырындап көзүңөрдү ачабыз. Сезимдериңер менен бөлүшсөңөр болот. Салдым чек кайсы жака жөнөтөбүз? Менеджер Нурперимге, Гүлназга. Жооп албай алдым дейт. Суроо көп экен, мен алды листать этпедим. Так. Практикадан кандай сезимдер? Бөлүшөбүз. Кимде кандай сезимдер болду? Жашообуздагы баардык нерсе, жана көйгөйлөрдүн баары таарынычтан турат. Таарыныч тоскоол болот. Түшүндүңөрбү? Көрдүңөрбү, азыр денеңер да жиби түштү. Эмне үчүн биз 5 стихия деп айтабыз? Биздин кайсы бир таарынычтарыбыз биздин эң чоң ийгиликтерибизден ажыратып турат. Бул өтө чатак нерсе. Көрдүңөрбү? Башым ооруду, көзүмөн жаш акты, башым ооруп чыкты, денем тырышып калды, көрдүңөрбү? Денеде таарынычтын баары эч каяка кетпейт. Мне кто-то пишет на днях: время лечит, дейт. Нет, я не видела, как психолог, чтобы еще время лечило. Да, постараемся забыть, но это не забывается.
Тарыныч деген заряд бул. Заряд биздин денебизде марширует вот так. Тунг-тунг-тунг, пока не проработаем. Пока осознанно не отпустим, он будет биздин денебизде. Түшүнүңөрбү? Жана Моана деген мультфильмди көрсөңөр керек көбүңөр, көрүп чыккыла. Жана кишинин денесинде печаттар бул эмне? Татуировканы көрсөтсө айтат. Бул менин жашоомдон алган печаттарым деп атат. Тагы ошондой. Мына эстеп атам, тырышып калдым, ыйлап атам. То есть дене ошол капалыкты эстеп чыгарып атат. Пока денеңерде тарыныч турган убакта кайсы бир жериңер хромать этип турат, ооруп, ден соолук, эң биринчи ден соолук. Иштериңер, мунун баары сразу бир жериңерди тырыштырат. Фасцы деген бар. Жанакы эт менен чел да, чел, ак чел. Мал сойгондо көргөнсүңөр, ак бырт-бырт деген бир мындай воздуху бар. Вот чел, фасцы дейт ошону. Чел, мен айтып келем го. Фасцы информацияны чогултат. Ошон үчүн биз жана тамак жасаганда ошону сыйрып алып ыргытып атпайбызбы? Фасцыны алып салабыз, ошол жерде маалымат болот. Маалымат ошол фасцыда чогулат. Анан эгерде бул жериңерде зажим болсо, фасцы биздин денебизде мындай жана чел бүт биздин денебизде чогултуп турган тор сыяктуу да. Могу жерде тарыныч болгондо бул тырышып калат мынтип. Соответственно, бир бутуңарга ошол фасцы жетпей калат, жиби жетпей калат, тор жетпей калат, ошон үчүн бутуңар ооруп атат. Анан кээ бир айтат, "Причем тут бияктагы блок менен бутум ооруп аткан" дейт. Притом көбүнчө биз таарынганда тырышып калабыз. Карышып байкайсыңарбы? Биз жумуштун баарын карышып жасайбыз. Фасцы же болбосо жанагы чел, кадимки чел. Бүт информациянын ошон үчүн жана воздухтар бар, көрдүңөр беле? Вот биздин денебизде воздух информацияны собирать этет. Пузырёктор. Ошон үчүн окууга келгенде, окуганда, практика жасаганда тынбай кекирбеген кишилер кекирет. Ошол пузырёкторду кое беребиз. Не только. Түшүнүңөрбү? Мунун баарында кандайдыр бир маалыматтар жаткан үчүн. Фасцы тартып калган үчүн бутубуз жакшы мынтип бүгүлбөй атпайбы? Тартып калып атат. Чоюлбай атат. Челде информация көп болот. Ошон үчүн биз тамактандан алып салабыз. Ой, күйөөгө тарыныч кантебиз? Окууга келсеңер окуйбуз аны дагы. Күйөөгө эмне тарыныч болуп атканы катуу ыйлап качан кое бердим дегенде ыржыйып отурам, бирөө көрсө күлөт дейт. Ооба да, мына биз 3-5 жашаныгы жана бала ыйлап атканда күлдү десе күлүп ийет го. Биз так ошол абалдабыз. Ошондон чыккандан кийин гана силер эркин дене, акча, мамиле, чың ден соолук дене бош турган денеге келет. Тырышып монтип турган денеге келе албайт, сиңе албайт. Силер асфальтка картошканы көмүп, анан өстүрүп көргүлөчү, өсөбү картошка? Өспөйт. Так ошондой биздин денебизде ошого элестеткиле. Ошон үчүн жанагындай мындай кээ бирде айтканда тайып кетип атпайбы? Анткени тырышып турган денеге эч нерсе кире албайт. Бул мамиле кире албайт, ден соолук кире албайт, сүйүү кире албайт. Ошон үчүн дене бош болгондо гана силер акчаны тартасыңар. Ошондо энергия жакшы иштей баштайт. Качан жоопкерчиликти алып өзүңөргө бийликти да милдетти алдыгандан баштап силердин жашооңор 250% өзгөрөт. Түшүнүктүү, түшүндүрө алдымбы? Уктасызбы, курс онлайнбы дейт. Кекирткенде тарынычпы? Конечно, любой информация, пузырек, кандайдыр бир нерселер зажимдер менен денеде чогулат. Лишний объемдун дагы көпчүлүк учурда маалыматтардан турат. Жыр биринчи майдан турат, плюс суудан турат. Негизи информация суу менен жүрөт. Баарыңар билесиңер, сууну сөгүп туруп тоңдурса, ымырайып тырыйып калат. Сууга жакшы сөз айтып благодарность айтсаңар, сонун узур менен. Сууну жакшы ой менен ичкенди үйрөнөбүз баарыңар. Окуганы келсеңер да келбесеңер да. 800 сомдорду аябай окууга келсеңер, аябай сонун болот. Суудан. А что такое жир? Эмне үчүн жир пайда болот биздин ичибизде? Түшүнүңөрбү вообще денебизде? Так, ушул суу токтоп тура албайт. Биз информацияны биз 80% суудан турабыз. Биздин ар бир клеткабызда информация турат. Ошон үчүн сууну күнүнө 2 литр ич деп аткан, жакшы ой менен ич деп атканыбыздын себеби ошол. Промывай те информации, новые сажай деген сөз. Түшүнүңөрбү? Соответственно, ал информация мурунку тарыныштын информациясы ар бир клеткабызда турат да бизде. Миллиарддаган клеткаларда тарыныштын
информациясы турат. Ошон үчүн биздики денебиз сразу таарынычка реагирует этип атат. Көрдүңөрбү? Соответственно, таарыныч сууда жашайт. Бүт информация сууда жашайт. Сууда. Суу ичибизге токтобойт, түшүп кетет. Но биз таарынып атабыз да, аны кармап туруш үчүн жырды тартып келебиз, майды. Майдын ичи суу анан майга токтойт анан. Түшүндүңөрбү? Анан май ошон үчүн токтоп турат. Таарынычты кармап турган май. Түшүнө алдыңарбы? Май суу өзү агып кетет да, текучий ана. Ошон үчүн таарынычты биз кое бербегенде ал майды тартып келет. Майга аралашып анан ошон үчүн жана майды сызгырып атпайбызбы, же болбосо сасытып ийип атат, Эмне үчүн? Майды суу тартып келет таарыныч. Ошон үчүн айтып атам, сууну ичкенде жакшы, жагымдуу ичкиле. Бул өтө маанилүү жашообузга. Каалайбызбы, каалабайбызбы 80% суудан турабыз. Азыр дагы 9 мүнөт кылалык, 1 эле саатта дегелек, но ушундай эметип кетти. Эже мен акыркы 2 айда эле 10 килограмм ошуп койдум. Защита, биринчи реакция защита. Эми ал толгондун да көп моменттери бар. Бир эле баарыңарга защита болушу мүмкүн эмес. Түшүнүңөрбү? Мен мисалы үчүн недавно себя поймала. Бирде туугандарыбыз айткан да, анын кыздары мындай толук болчу анан. Байкуш ырбыйып аябай арык экен деген да. Мен эми андай деле арык эмес болсом керек, 57 килограмм болчумун, постоянно 57-58. Анан мен ошондо ойлоп калыптырмын да, благосостояние же болбосо мындай токчулуктун белгиси, мындай семиз болуш керек турбайбы деп. Вот недавно себя на этом поймала, потому что у меня объем уходит, вес стоит, как странно. Ошон үчүн азыр чисткадамын. Түшүнүктүүбү? Ошон үчүн баардык биздин бияка кирген нерсе бүт баары өсүп баштайт. Ошон үчүн баарына жакшы нерсе. Катталгандар, поздравляю. Силер уже 50% ишти жасадыңар. Вы молодцы, умнички. 800 сомуңарды өзүңөргө вложение кылдыңар на самом деле. Азыр силер 21 күндө мындан 80 миңдик пайда аласыңар. 80 миңдик 6-дан 7-ге чейин. Түшүнүңөрбү? Баарыбыз чогуу окуйбуз. Мен кошулуп живой эфирде. Түшүнүңөрбү? Бул өтө маанилүү окуу. Пока бир эле жолу планируем. Ошон үчүн постарайтесь попасть. Ошол нерсени алып калганга аракет кылгыла, окууга катталам дейт. Так. Бардык нерсенин информациясы бар биз үчүн. Түшүнүңөрбү? Ошол информация менен иштеш үчүн биринчи өзүңөрдү таанышыңар керек. Мен айтып аткан нерселер индивидуально бир кишиге. Точно, ошо эмне үчүн талдоо деп атабыз. Бир кишини талдап, ар бир үй бүлөдө өзүнүн устою бар, өзүнүн морали бар, өзүнүн жашоо турмушу бар. Түшүнүп атасыңарбы? Даже бир туугандардын үй бүлөсүлөрү ар кандай устойдо жашайт. Ар кими өзүнө туура көргөн жашоо шарттарын ойлоп табат. Ошол үй бүлөдө өзүнүн тамашасы болот, өзүнүн приколдору болот, понимаете? Өзүнүн кандайдыр бир юморлору болот, ошо өздөрүнүн өсүүсү болот, өздөрүнүн сөздөрү болот. Бул өтө маанилүү. Бул биздин жашообузга өтө түздөн түз мааниси бар. Ошон үчүн бирөөнө жооп берген нерсе баарыңарга туура келбейт, сразу айтам. Биз эмне кылабыз интенсивде? Өзүңөрдүн путту табабыз. Мен дагы бир жолу айтам. Жерде 8 миллиард адам болсо, 8 миллиард отпечаток пальцев есть. Окшошу жок. Эмне үчүн? Анткени айтат, ой, сенин баса турган жолуң өзүңкү. Ооба, акыйкат. Бир остановкадан дагы 2-3 остановка, 5 остановка, 10 остановка кээ бирөөлөр менен чогуу барабыз. Бул төрөгөн балдарыбыз, бул бизди чоңойткон ата энебиз, бул бир туугандарыбыз, бул коллегаларыбыз, чөйрөбүз. Түшүнүп атасыңар, Мунун баарында кандайдыр бир биз үчүн маалыматтар жатат. Ошондуктан менин максатым силерге болтура эмес, силердин өзүңөрдүн индивидуалдуу, уникалдуу жолуңарга салуу. Болду, калганын өзүңөр жасайсыңар. Түшүнүктүү, бир жума эле түз эфир болобу дейт. 21 күн. 21 күн, суббота, воскресенье, выходной. Ошондо 3 жума болот. Түшүнүңөрбү? Суббота, воскресенье, выходной болот. Вы тоже должны отдыхать от всего.
Надо научиться отдыхать. Биздин азыркы замандын чатагын мен эс албагандан көрүп атам, өзүмөн көрүп атам. Түшүнүңөрбү? Онлайн жумуш деген да жакшы, аябай сонун, акчасы жакшы, баары сонун, но круглый сутка иштейсиң. Вот мына ошондой жери бар. Ошон үчүн эс албаган үчүн кандайдыр бир силердин жашооңор тозбой болот, по-любому. Ошон үчүн суббота, воскресенье эс алабыз. 21 күн 3 жума окуйбуз. Түшүнүңөрбү? 5 күндөн. Өзүңөрдү баалоо боюнча биринчи таарынычтан арылып алсаңар, анан баалап баштайсыңар. Таарыныч турса каяктан баалайсыңар өзүңөрдү. Так. Так, дагы 4 мүнөт. Азыр жооп бере коеюн. Telegram канал суроолоруңарды окуп чыгам, анан жооп берем. Саламатсыз, эртең катталсам болобу 800 сом менен? Жок, бүгүн только, эртең уже башка баа болот. Чечим чыгарыш керек. Мен эмне үчүн силерди кыйнап атам? Не то, что я капризная или что. Мен азыр ушуну менен силерди просто өзүңөргө кадам таштаганга такап баратам. Понимаете? Эртең эмес, мен өзүмдү эртең тандай эмесмин. Жок, азыр тандайм. Понимаете? Это очень важно. Силерге керек болсо, любой жерге барасыңар. Жок, эртең болбойт. Эртең башка баа менен. Только бүгүн өзүңөрдү тандаганды үйрөнгүлө. Көрдүңөрбү? Азыр башка бирөөнө 800 сом десе, сразу салмаксыңар. Но өзүңөргө ойлонуп отурасыңар. Онлайн болот. Только онлайн. Мына Мбанкте чыгарып атышат, бул Чолпон С деген. Айгүлжү чыгарып атат, ошонунчу эмете берсеңер болот. Ошого которо берсеңер болот. Так, апам айтты эле, колуңду абайла, меники ооруп жатат, перчатка менен жууп жүр деп. Эртеси колум ооруду, бирок мен оорубайт деп ойлоп жүргөм. Вот, пожалуйста. Мен только об этом я сказала. 21 күн түз эфир, 3 жума. Суббота, воскресенье, выходной. Түшүнүңөрбү? Так, кеттик анда. Кайсыл номерге салабыз? Номерди айтты азыр меникине. Чолпон С деп чыгат, ошого саласыңар. Атама таарынсам жолум жабылабы, анткени бардык сферада менде проблема болуп жатат. Эми момундай атама таарынсам, анан жолум жабылабы деп байланыштырбагыла аракет кылгыла, хорошо? Биринчиден. Экинчиден, сиз атаңызга таарыганда атаңыз аны ойлобой эле турат, чын-чынына келгенде. Сиз өзүңүздүн жолуңузду өзүңүз жабасыз. Вот и все. Эмне менен? Сиздин бүт фокус, энергия, жана акчаны тартып келе турган энергиянын баары тиги таарынычтын ташын көтөрүп жүрүп атпайбы? Ал акча боло турган нерсенин баары силердин жашооңордо акчага айланбай эле эмнеге айланып атат? Анын баары керексиз нерсеге айланып жатат. Болезнь, керексиз нерсеге. Эч ким ата, эне деген бул биздин кармалык партнерлорубуз. Түшүнгүлө. Анын баары менен дагы окууда иштейбиз. Так, менеджерлерге жазгыла, менеджерлер жооп берет. Хорошо? Бүгүн которсом кечке укпай калдым. Азыр записьте жүктөйбүз. Жүктөгөнгө аракет кылабыз, запись болсо. Так. Так. Давайте анда эмесе эфирди жыйынтыктайлык. Бардык нерсенин түп тамыры таарынычтан. Таарыныч жүргөн жерде күнөөлүү сезим сөзсүз болот. Ошондуктан бардык силердин жашооңордогу көйгөйдүн түбү таарыныч, күнөөлүү сезим экенин мен силерге 3 секундта далилдеп бере аламын. Интенсив. Жаңыланган интенсив курстун аталышы. Башталат азыр, наборду толтурсак эле 2-3 күндө деп атабыз азыр. Возможно, 1 жума болот, потому что сурагандар көп болуп атат, ошон үчүн. Бирок баасы бөлөк болот. Түшүнүңөрбү? Азыр набор кылабыз, возможно, 3 күндө толсо, месталарыбыз болсо ошону менен албайбыз. Биздин максат баарыңарды алып алыш эмес, биздин максат силерге пайдалуу эфир өтүү. Ошондуктан шашылып орун алыңыздар. Мындай баа эч качан болбойт, болгон дагы эмес. Ошон үчүн, тем более прямой эфирде, ошон үчүн аракет кылып өзүңөрдүн жашооңорго кадам таштагыла. Бул жерде адам эч качан бирөөнө төлөбөйт, только өзүңөргө төлөйсүңөр. Кандай маана менен төлөйсүңөр, кандай ой менен төлөйсүңөр. Ошон үчүн жакшы ой жарым ырыс деген кыргызда бекер айтылган эмес. Ошондуктан өзүңөргө
мына өзүмө инвестиция кылып атам. Ушул аркылуу мен таарынычыман, күнөөлүү сезимиммен арылайын деп жакшы ниет менен төрөп кире баштаңыздар. Ана биз 21 күн таң эрте 6-дан 7-ге чейин ал жерде физкультура ойнойбуз, ар бир чакра менен иштейбиз. Не физкультура, а больше чакраларды ачабыз. Өзүңөр көрөсүңөр энергия кантип дүрүлдөп келип атканын. А энергия бул акча. Дене сразу бетиңер өзгөрүлөт. Таарынычтан арларыңар менен бетиңердин түзүлүшү да өзгөрүшү мүмкүн. Цвети сразу өзгөрөт. Түшүнүңөрбү? Беттин түсү сразу өзгөрөт. Потому что биз бетте көп нерсени кармап жүрөбүз на самом деле. Бети бетон деген туп-туура айтылган сөз. Ким айтса дагы. Реально биздин бетибиз бетон болуп калат. Бетон болуп калган бет уже эчтекени передавать эте албайт. Түшүнүңөрбү? Так, анда эмесе эфир пайдалуу болдубу? Саат 24:00 Бишкек боюнча төлөйбүз. Так, жаңы нерсе баштап алганыма шүгүр. Вот, мына өзгөрөм деген адамдар сразу эле кирет. Бул окууга негизи көп адам кирет, аябай көп адам кирет, потому что өтө пайдалуу, өтө пайдалуу. Силер өзүңөрдүн тияктагы таарыныч, күнөөлүү сезимдер эмнеден пайда болгонун, эмне себептен бүт түшүнүп чыгасыңар. На клеточном уровне аларды разбирать этип баштайбыз. Түнкү 12-ге чейин эфир сактаганга аракет кылабыз. Бетине так түшкөндөрдө да себеп, бүт баарынын себеби бар. Жөн эле жөн эчтеке болбойт. Бородавка, башыңар биттегени баары жөн эмес. Баары жөн эмес. Бул дүйнөдө дүйнө өзүнүн тили менен сүйлөшөт. Ал тилди силер түшүнгөнгөрү келип атабы, түшүнгөнгөрү келбей атабы, это уже другой вопрос. Түшүнүктүүбү? Биз айтабыз, эмне себептен мага ушундай нерсе пайда болуп калды, эмне себептен мен минтип калдым, эмне себептен мындай болуп атат, эмне себептен тигиндей болуп атат. Болгону биздин өзүбүздөгү конфликт ал, анын баары. Биздин айланабызда болуп аткан кинонун баарынын режиссеру бизбиз, башкача айтканда. Так, эфир жакты дегендер. Букеттерден салып-салыйыз, оттордон, огонёктордон көрөйүн, пайдалуу бир нерсе алдым дегендер. Жок, алган жокмун дегендер дагы жазгыла. Жок, эчтеке алган жокмун. Болбогон нерсе экен. Мен буга мындай карайм, тигиндей карайм деп. Сизди таап алганыма аябай кубанычтамын дейт. Чоң рахмат, Шайыр. 1 сааттан кийин котором. Пожалуйста, 24-кө чейин которо берсеңер болот. Эртең уже жаңы бааны коебуз. Так, жок 8 сомго каталсакчы, жумуштар болуп эфир көрбөй калсак. Эфирлер болот, ниетти тууралагыла. Силерге жумуш маанилүүбү же силер өзүңөр маанилүүсүңөрбү? Эгерде жумушту биринчи орунга койсоңор, постоянно жумуш силерди управлять этет. Мен мурда мени жалаң жумуш управлять этчү. Мен 12-1-ге чейин иштечүмүн. Билет мени мына ошол жерде отургандар. Мени менен кошо иштешкендер бар ушул жерде. 12-1-ге чейин жумуш мени управлять этчү. Азыр мен жумушумду мен управлять этем. Ошон үчүн это разные вещи. Либо өзүңөрдү тандайсыңар, либо жумуш силерди тандайт. Так, гүлдөрүңөргө рахмат. Жаңы кирдим дейт. Эфирде сактаганга аракет кылабыз. Гүлдөрүңөргө, огонёкторго, сердечкаларга рахмат. Сонун болду, жакты. Эмбандка которо беребиз. Мен эми кирдим эле дейт. Азыр записьти жүктөгөнгө аракет кылабыз. Негизи сизди дайыма көрөм, абдан жагат айткандарыңыз дейт. Пайдасы тийсин. Менин максатым дегеле психологдор дүйнө жүзүндө керексиз болуп, адамдар бактылуу болуп калса экен деп тилейм. Болгон эле, мен ошону эле көрсөтөм. Мен өзүм жашоомдо басып өткөн нерселерди гана айтып берем. Алар кандай иштейт экен, ошону изилдейм. Түшүнүп атасыңарбы? Ошон үчүн пайдалуу маалымат, мен өзүмдүн жашоомдо бир нерсени оңдойм деп өтө көп жерлерге бардым. Бирок пайдалуу маалыматты табыш өтө көп мен үчүн каражатка, убакытка турду. Мен ошолор менен силер менен азыр бөлүшүп атам. Түшүнүктүүбү? Мына ошонун баарына өзүңөргө жооп алып, таарынычтан, күнөөлүү сезимден арылабыз десеңер, пожалуйста, добро пожаловать. Бүт любой нерсенин. Азыр көйгөйүңөрдүн башын чукуп баштасак, таарынычка барып такалат. Муну эч кимиңер жок деп айта албайсыңар. Чынбы? Любойуңардын азыркы көйгөйүңөрдү чукуп баштасак, таарыныч плюс күнөөлүү сезимге барып такалат. Муну өзүңөр деле акырын териштирип көрсөңөр болот. Түшүнүңөрбү? Вот мына ошол. Ошон үчүн мен изилдейм. Мен адамдын психологияга кантип бизге таасир берет, эмне себептен муну кандай, аныкы мындай дегенди изилдейм да көп учурда. Ошол изилдөөлөр менен гана бөлүшөм. Анан бир кишиге айткан
маалымат экинчи адамга туура келбеши толук мүмкүн. Себеби мен дагы бир жолу айтам. Ар бир үй бүлөдө өзүнүн тамашасы бар, өзүнүн сүйлөшкөн сөздөрү бар, өзүнүн жаргондору бар, өздөрү түшүнүп атасыңарбы? Даже бир үй бүлөдөн тараган балдардан өзүнүн үй бүлөсү пайда болгондо ар бир ячейкада өзүнүн окуясы, тарбиясы, таалими, өзүнүн адеп ахлагы, ар кандай нерсеси болот. Вот психология именно ошол жөнүндө. Эгерде бул үй бүлөдө мындай болуп, бул бир тууганыңарда силерде башка болушу толук ыктымал. Ошон үчүн эч качан не обобщайте. Россияда кандай төлөйбүз? Так, Россияга российский номер берет азыр. Азыр группаларга реквизит жөнөтүлөт. Төлөйм деп аткандар. Хорошо, ошол жактан төлөп, анан эмеге эмнеле жанагы менеджерге номерин калтырасыңар. Так. Саламатсызбы? Жеке консультация алсак болобу? Менеджерлерге жазгыла, хорошо? Мен мурун интенсивке катышкам, бирок толук арыла алган жокмун деп бирөө жазып атат азыр. Демек, силер практикаларды толук аткара алган жоксуңар. Азыр именно ошондойлор болгон үчүн азыр түз эфирде өткөзгөнү жатабыз. Анда эмесе бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктайлык. Баардыгыңарга ийгилик каалайм. Таарынычтан арылгыла, болушунча батыраак. Биздин ата энетегибиз бекер айткан эмес. Таарыныч биздин бет арчыбыз 40 градус ысыкта жууп жая койгондо кеткен учурда кетиш керек деп. Дагы бир жолу айтам. Бул биздин жашообузга түздөн түз тукумубузга таасир эте турган окуялар болгон үчүн ушундай айтылган деп ойлойм. А сиздер кандай ойлойсуздар? Жазып койсоңуздар болот. Анда эмесе баардыгыңыздарды 21 күндүк жаңыланган таарыныч күнөөлүү сезимден арылуу интенсивинен күтөмүн. Пока баарыңарга.